Söylöп берем да. Ошон үчүн аттагы мындай өзүнүн тагдырына байланыштуу болгон жактары бар экен да. Бул тамаша го. Мен ушу президенттердин аттары боюнча ойлонуп көрдүм да, ошондо аттары да ушу тагдырына байланышып кетип, мисалы биринчи президентибиз Аскар Акаевич болчу. Анын аты Аскар да. Ойлонуп көрсөк, талдап көрсөк, Аскар деген сөз да. Бул Аскар, кардын азайып калганын айтат. Ошол киши келгенде, аксакал келгенде, кум төр ошондо берилген да, ошондо кар мөңгү азайып кетип атыптыр да, намыяп кулаптыр да, көрсөкчү. Билбептирбиз да. Аскар байбичесинин аты Майрам эмес беле, ал киши 15 жыл майрамдап жүрүп кетип кала берди го. Андан кийин Бакиев келди. Курманбек Бакиев деп, Бакиев келди эле Курманбек. Андан кийин аты Курманбек да, анан саясат менен курмандыкка чалынып кетти. Учурда курмандык болуп кетип калды. Андан аты Курманбек. Андан кийин Роза Отунбаева деген эжекебиз келди. Роза гүлүн билесиздер да? Роза гүл жарк этип, кыпкызыл болуп жарк этип чыкты дагы, анан отун болуп жалп этип кайра кетип калды да. Ошол учурда убактылуу өкмөт болуп чуу-чуу болуп күйүп кетип ал кетип калды. Роза эжекебиз. Андан кийин Алмаз Шарченович келди, Алмаз. Бул кишинин атын талдап угуп көрсөң, андан кийин Алмаз келди. Аттарына байланышып кетет көп нерсечи. Андан кийин Алмаз келгенден кийин жандагы адамдар карап туруп, акыбал жакшы эмес экен деди дагы, машинени өзү айдай албайт экенде, анан шопур айдай баштады. 5 жыл каалаган жагын айдады шопур. Алмаз жанында отуруп жүрүп, анан Алмаз ошол бойдон кетип калды. Андан кийин Сооронбай Шарипович деген аксакал келди. Сооронбай деп атын ошо 3 жыл сооротуп жүрүп кетип калды. Баары жакшы болот, намаз окуган киши экен, көп нерсеге келишкиси келбей койду окшойт. Баары жакшы деп ал кетип калды. Андан кийин азыр Садыр келди да, азыр Садыр келди. Азыр Садыр жалгыз келген жок, камчысы менен келди. Садыр деп айтсак, мындай жакшы ойлонуп көрсөк, Садыр келди да Садыр отуруп бар. Садыр кустуруп, ушунекө негизи мурдараак эле келсе болмок экен. 30 жылдан эч ким деле куспай калмак, эч кимди деле саабай калмак, Азыр көбү саадырбай, ары мөңкүп, бери мөңкүп ушинтип атышат да. Уйду деле саасаң, жөнтүрбөсөң, камчы менен бастырып алсаң учпай кетип калат да. Ошон үчүн азыр эки дос келди.